Эгемендигибиз эң ыйык дөөлөтүбүз. Сыймыгыбыз ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тереңинде жашай турган сезимибиз. Ата-бабаларыбыз кылымдар бою эркиндик үчүн күрөшүп, жанын берип бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Учурда Садыр Жапаров Кыргызстанды өнүгүүнүн жаңы бийиктиктерине алып чыгууга жетишүүдө. Анын эффективдүү жетекчилигине токтолсок. Экономикалык ийгилик. Кыргызстандын 248 миллиард сом менен башталган бюджети 2 жылда 500 миллиардка жетти. Бул өлкөбүздүн бекем каржылык негизге ээ экендигинин далили. Энергетикалык көз карансыздык. 50дөн ашык чоң жана кичи ГЭСтердин, ошондой эле шамал станцияларынын курулушу биздин энергетикалык системабызды чыңдап, элди электр энергиясы менен ишенимдүү камсыздоого кепилдик болот. Инфраструктуралык өнүгүү. Магистралдар, жолдор, тротуарлар динамикалык темпте салынууда. Жол куруу долбоорлорун, өлкөнүн жол инфраструктурасын бекемдөөгө жаңы техникалар сатылып алынды. Заманбап коргонуу. Байрактар, Аксуңгур жана Акынжы сыяктуу алдыңкы аскердик техникага ээ болуу өлкөбүздүн коопсуздугун жана коргонуусунун кепилдиги. Билим берүүнүн өсүшү. Жаңы мектептердин жана билим берүү мекемелеринин курулушу окуу үчүн шарттарды кыйла жакшыртат жана билим берүүнүн жогорку стандарттарын түзөт. Транспорттук байланыштар. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун ачылышы жана Балыкчы, Кочкор темир жолунун курулушу соода жана транспорт байланыштарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жасалган кадам. Спортту өнүктүрүү. Кыргызстанда Барселона футбол клубунун академиясынын ачылышы менен сергек жашоону жана футбол инфраструктурасын жайылтуу реалдуулукка айланууда. Жаңы автобустардын олуттуу саны сатылып алынды. Бул транспорт инфраструктурасын жакшыртууга жана жарандардын ыңгайлуулугуна өбөлгө түзөт. Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү бир топ жогорулап, өлкөбүз бир катар туруктуу өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кошулганын, биз эмес эл аралык уюмдар белгилеп жатканын баса белгилей кетүү керек. Өлкөнүн тургундарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап куткаруу техникалары жана тик учактар сатылып алынды. Кыргызстан Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында ырааттуу өнүгүп келе жаткан өлкөгө айланууда. Жыргалчылыкка жакшы жашоого умтулууда биримдикте болуп, бул ишенимдүү жана ийгиликтүү жолдо лидерибизди колдоо маанилүү. Бул биздин президентибиздин эмгеги жана биздин жалпы ийгиликтерибиз. Ар бирибизди бакубатчылык коштоп жүрсүн. Эркиндикти кылымдар бою аздектеп келген элдин урпактары катары көз карансыздыкты коргоо, чыңдоо жана да бекемдөө ар бирибиздин ыйык милдетибиз.